Учурда Кант шаарындагы суу каналдын айланасындагы талаштуу маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, бул маселе жергиликтүү элдин арасында да кызуу талкууга алынууда. Биз бүгүн ушул суроолордун айланасында журналисттик иликтөө жүргүзүп, талаштуу маселенин тамырын тартып көрүүгө аракет жасадык. Биз менен болуңуздар. Анда сөз баштан болсун. Алгач маркетинг сервис ЖЧКсы кайдан чыкты? Ал кандай кызмат аткарат? Милдети жана укуктарына учкай токтололу. Маркетинг сервис ЖЧКсы Кант суу каналынын милдетин аткаруучу. Тагыраагы 2007-жылы Кант шаардык мэриясы ижара келишиминин негизинде маркетинг ЖЧКсына Кант суу каналын башкаруу милдетин жүктөгөн. Башкача айтканда, Кант шаарында суу маселеси эң көйгөйлүү учурда Кант шаарынын мэриясы аутсорсинг системасынын алкагында маркетинг сервиске суу каналды ижарага берген. Түзүлгөн келишимге ылайык маркетинг сервис Кант шаардык мэриясына 286 миң сом өлчөмүндө акча каражатын которуп турат. Республика боюнча бир дагы шаардын суу канал кызматы мэрияга пайда алып келбейт. Тескерисинче суу канал мекемелери шаардык мэриянын эсебинен иш жүргүзөт. Бул жерде баса белгилеп кетчү жагдай Кант шаарынын мэриясы менен маркетинг сервис ЖЧКсынын ортосундагы аутсорсинг системасы жемиштүү иштеп жатканын айта кетүүбүз абзел. Баягы бул суроо туюлуп келерин түшүнүп эле турам. Биздин баланска өтөт, өтпөйт деген. Анан баягы коллегалар менен башка шаарлардын кеңештерине да төрагаларына чалышып, силерди алып калгандай, ушу бизде эле КЧП экен. Государственный частный партнерство экен. Бизде эле частный болуп иштетет экен. Сиздерде кандай десең, алар бизде өзүбүздүн баланста дегендер да. Анан баягы суроо болот да. Ооба, силердин баланста экен. Алыс кетпейин, мисалы үчүн Токмок шаарынан информация алсам, субсидия почти 5 миллиондон 9 миллионго чейин жылына кылабыз дейт. Водоканалдын өзүнө субсидия. То есть өздөрүн өздөрү актабайт. Андан тышкары кредит канча миллион дейт? 26 миллионбу, 24 миллион быйылкы жыл менен төлөшүптүр кредитти. Биз бюджеттен 10 миллион канча төлөйт? Курс менен караш керек, 120 миң евро. Ошол убакыттын курсу менен караш керек, плюс-минус 10 миллиондун тегереги. Нарын шаары. Ушул проект биз менен кошо эле өткөн. Бир счетчик, бир труба пока коюла эле экен, төрагасы менен сүйлөштүм. Жарым шаарда суу жок болуп, бир аз кыйынчылык. Сиздердин проблемаңар биздикине караганда жеңилирээк да. Бирок алардыкы да өзүнүн балансында экен. Аз бизге КЧП да алардыкы балансында экен. Анан субсидиясын биле албадым, бирок кредити 33 миллион быйыл счет бериштир, төлөгүлө. Бюджеттен, Нарын шаарынын бюджетинен. Кредиттерибиз баардыгыбыздыкы эле бирдей. 5 миллиондун аркысы беркиси, 5 миллион, 100 миң, 200 миң ушуну тегереген. Жогоруда айткандай, Кант шаарындагы суу көйгөйүн чечүү үчүн шаардык мэрия атайын долбоордун негизинде көйгөйдөн чыгуу үчүн донорлорго кайрылуу жолдоп баштаган. 2013-жылы иш оңунан чыгып, Европалык банк тарабынан каржылоо тууралуу кабар келип, Кант шаардык мэриясына долбоорду иштеп чыгуу талабы коюлган. Мэрия долбоорду иштеп чыгып, Европа өнүктүрүү банкына сунуштаган. Жыйынтыгында Европа өнүктүрүү банкы Кант шаарынын калкын таза суу менен камсыздоо, суу түтүктөрүн алмаштыруу үчүн 1,5 миллион евро кредит, ошондой эле 3 миллион 620 миллион еврону кайтарымсыз грант катары бөлүп берген. Ошентип суу көйгөйүн чечүүгө жалпы 5 миллион 120 миң евро Кант шаарына тартылган. Жогоруда айтылгандай, анын 30%, тагыраагы 1,5 миллиону кредит катары бөлүнгөн. Европа өнүктүрүү банкынын сунуштамасы боюнча ал каражат жаңыланган суу каналдын тапкан кирешесинен тагыраагы жергиликтүү элге суунун тарифин көтөрүп, андан түшкөн каражат аркылуу кредит төлөнмөк. Бирок ошол кездеги Кант шаарынын мэрия жана шаардык кеңеш суу тарифин көтөрүү жергиликтүү элди кыйынчылыкка салат деген негиз менен тарифти баштапкы баада калтырып, ал эми алынган кредитти мэрия өзүнүн казынасынан төлөп турууну туура көргөн. Ал суроо депутаттарга да, бизнес азывка чейинкилерге да көп түштүр. Ортодон буга чейинки экс-мэр Эркин Абдрахманов, Эркин Жумабекович, ал киши дагы элди ойлоп, биз азыр бул проект ишке ашмайынча, бул 100% баардык счетчик коймоюнча элдерге биз азыр тарифти көтөрө албайбыз. Ошондуктан арендный плата ошол бойдон эле кала берсин. Арендный платасы 16-жылы бекитилген суммасы 286 миң болчу. Бул, конечно же, кредиттин 80%-ын түспөйт. Бирок анын 80%-ын түшсүн, биз кредиттин тарифти көтөрүш керек болчубуз да. Азыркы болуп аткан маселе
баарыбызга түшүнүктүү. Кагаз жүзүндө 80% төлөш керек деп неме кылып атабыз. Бирок ошол 80% төлөш үчүн элдин тарифин азыр 11 сом 34төн биз 39 сомго чейин көтөрүп барышыбыз керек да. Ошол кезде эң жакшы бир долбоорлордун бири болгон. Себеби дегенде ошол убакта эл таза сууга жана суу түтүктөрүнө, таза сууга да биринчиден, таза сууга муктаж болгон ошол убакта. Эми эмне себептен акча менчик компанияга өтүп кетти деген маселеге токтолсок. 2013-жылы субкредит түзүлүп, 2015-жылдын аягында активный фазага кирип, Кант шаарында тендер өткөрүлгөн. Анын негизинде иштер кызуу жүрүп баштаган. Бул жакта маселе болот, эмне себептен ошол каражаттар деген менчик компанияга өтүп кетти деп. Бул деген чындыкка дал келбейт. Анткени бүт каражаттар, бүт проекттин бенефициары, пайда алуучу бул деген мэрия. Бүгүнкү күндө курулган бүт проект менен түтүктөр, скважиналар бүт бар тең муниципалитеттин балансында, өкмөттүн карамагында. Биз деген маркетинг сервис муну деген жөнөкөй эле аренда негизинде иштетебиз. Бизге мындай баланска отурган жок бул. Эми жаңылыштык ошол болот, что частный компания деген ошого ээлик ал чындыкка дал келбейт. Биринчи фазанын алкагында аткарылган иштердин алкагында бир топ иштер бүткөрүлүп, тагыраагы суу түтүктөр жаңы коюлуп, суу топтоочу жай жаңыланып, атайын техникалар алынып, кыскасы элге суу берүүдөгү көйгөй толук чечилген. Ушул иштер аткарылгандан кийин 1 миллионго жакын евро үнөмдөлүп калган. Бекер каражатты колдон чыгарбаш үчүн мэрия кайрадан донорлорго кайрылып, долбоордун мөөнөтү дагы узартылган. Анын негизинде экинчи фаза ачылып, дагы бир топ иштер, анын ичинде кызматкерлер үчүн шарттар, лаборатория, скалат, саркынды сууларды сактоочу жай жана башка иштер аткарылган. Экономия боюнча айтып кеткен нерсе жанакы миллионго жакын каражат экономия болуп, бизге деген экинчи, үчүнчү фаза ачып берген, грант боюнча. Ошонун бир компоненти ошол бизде деген очистной сооружение бар. Очистной сооружениеда кантта деген бизде көйгөй болчу, эскирип, жакшы иштебей жаткан. Анан ошол гранттын эсебинен биз деген кошумча компонент кылып, ушул сиз көргөн коридордо ушул жакта аэротенка койгонбуз. 103 000 евро айланды. Бул деген дагы белгилеп кетчү нерсе. Бул кошумча компонент. Суу түтүктөрүн алмаштырып, эсептегич коюп, скважиналарды оңдогон компоненттерге кошуп, экономиянын эсебинен дагы кошумча кылып, ушул аэротенкаларды оңдотуп алганбыз. Менчик компания ижара акысын өз убагында төлөгөн эмес деген маселе кайдан келип чыккан? Жогоруда учкай кеп болгондо 2016-жылдан баштап тагыраагы кредит төлөө мөөнөтү келгенде калкка суунун тарифи жыл сайын 30%дан көтөрүлүп турушу керек болчу. Бирок мэрия тарабынан 2021-жылга чейин тариф көтөрүлгөн эмес. Бүгүнкү күндө эмне үчүн маселе туруп атат? Ал ошо жанагы жоопкерчилиги чектелген коом, бул частный компания болуп калат. Ошол себептен бул жерде мындай түшүнбөстүктөр болуп атат да. Неге бюджеттин акчасынан силер деген кредит төлөп атасыңар депчи. Бирок ошол эле, бирок бул жерде мындай келишим болгондо баягы бул акчанын баардыгы тең булар возвратный, бирок аренданын негизинен да. Арендан болсо кайра эле ошондой элдерге бул аябай мындай бир математический бир расчёттору башкача болгон бир долбоор болгон да. 2016-жылдан баштап жыл сайын калкка, белгилеп кеткен калкка суунун тарифи көтөрүлүш керек болчу 30%га чейин. Ошол тариф көтөрүлгөндөн сууга чогулган акчалар доп доход пайда болмок. Кошумча каражаттар. Ошол кошумча каражаттар пайда болгон аренда катары менчик ишкана деген мэрияга төлөш керек болчу. Анан мэрия деген ошол каражаттарды кредитти төлөгөнгө деле колдонулмак да.
Буагаттар жогоруда биз сөз кылган жагдайларды бышыктоо үчүн ошол жылдардагы шаардык кеңештин депутаты Людмила Жуковага байланышка чыкканыбызда ал учурда элдин башын айлантуу үчүн кайдагы бир ойдон чыгарылган миллиондор чындыкка дал келбестигин белгиледи. Буагаттар эле бир нече долбоорлордун арасынан тандалып алынган долбоордун иши мыкты жүргүзүлгөнүн эшитти. Сейчас сложилась очень нездоровая обстановка, которая очень сильно нагнетает местное население. Нагнетает в каком плане? Люди, не зная вообще суть вопроса, начинают сверху будоражить население. Какие-то деньги, какие-то миллионы. Все это не соответствует действительности. Дело в том, что водоканал в свое время обращался по замене водопроводных труб в городе Кант. Потому что были постоянные прорывы. То там, то сям водопровод износился. Естественно, в верхней зоне практически не было подачи и поступления воды. Вот. И здесь эти проекты были предоставлены в городе Кант депутатам на рассмотрение. Было несколько таких проектов. Из нескольких проектов за 1,5 года вот этих военных баталий, так скажем, между депутатами, выбрали самый оптимальный для города Кант и для финансирования, и для бюджета города Кант самый оптимальный вариант. Я уже не помню по номеру, по-моему, 8-й. Вот, который давал свои хорошие преференции. Но было условие, что мы должны через каждый год повышать на определенный процент всего денежных средств на воду, то есть наценку делать на воду. Мы этого позволить никак не могли. Все протокольно есть. Все в мэрии, в Кенеше, все это было настолько сделано, что, как чувствовали, наверное, что в протоколах писали, каждый, кто выступал, запишите протокольно то или иное выступление депутатов. Ну, все единогласно поддержали проект этот. И в дальнейшем началось строительство. Начались работы. Мы должны по проекту были поднимать цены. А каким образом поднимать цены для населения, если еще работы даже на тот момент не начинались? Ни первый год, ни второй год, ни третий год работы не были произведены. Как людям можно объяснить и как положить на них бремя оплаты за воду, которой еще нет? Поэтому было общим решением принято. На тот момент мэрия была состоятельная, так скажем, были у нас финансы, было решение опять депутатского корпуса, что за счет выплачивания вот этих долгов там по проекту, за счет средств мэрии города Канта. Вот этот проект один-единственный на весь Кыргызстан, где выделили ВР деньги, вот, единственный проект, который был сделан. Он уже на стадии завершения, он еще не завершен, еще нет переподключения нескольких, но уже 80% готовности есть. И в 2021 году говорят, что уже подняли цену на воду. Но опять-таки для населения из расчета цена гораздо ниже получается за использованную воду, чем было до того. Потому что здесь счетчики, поставлены счетчики, которые, в общем-то, дают возможность и защитить интересы людей, и защитить интересы государства в получении финансов за поставленную продукцию, то есть воду.
Ошондой эле Людмила Жукова бул маселелерди элдин башына айлантпастан бетме бет отуруп чечүү зарылдыгын белгиледи. Кант шаарына таза суу жеткирүүдө маркетинг сервис ишканасына жогорку баа берип өттү. Анткени ишкана жекеби же жарым-жартылай жеке ишканабы ишти мыкты аткарып жатканын жана ага эл да ыраазы экенине токтолду. И вот это одно из предприятий, которое благодаря устояло. Поэтому это стратегически важная, так скажем, отрасль, да, где мы обязаны помогать. Пусть даже в частных, пусть даже в получастных, хозрасчетная организация. Но эти люди делают, воду людям дают, а это самое главное. Это самое главное. Вот. Поэтому я вас очень прошу, ребята, помогите разобраться с этим совсем. Не пойдет так. Нельзя поганить то, что было сделано с добрыми намерениями. Вот. Люди многого не понимают, да это им и не надо. Они и не поймут это все. Но самое главное, что у них есть вода, и они меньше за нее оплачивают. И если где-то сейчас есть какие-то прорывы, это моментально устраняется. Это и работа маркетинг-сервиса, и это было заложено изначально еще бывшим мэром. Вот. И вообще наш город, я не знаю, как остальные, но наш город в наше время, мы всегда говорили, что это легендарный парламент. Первые сделали, здесь разработали и утвердили план перспективного развития города Кант. И от него мы не отходили. Все то, что сейчас делается, это было в том перспективном плане. Есть ли сейчас перспективный план у этих депутатов, я не знаю. Поэтому одним из таких реальных вещей это была полностью переделка водопровода по всему городу Кант. Люди довольны. Я знаю, что люди довольны, что есть вода. Дагы бир жагдай катары экс-депутат бүгүнкү күндө Кант суу каналынын ишмердүүлүгүн жогорку деңгээлде белгилеп, аутсорсинг аркылуу иштетүү эффективдүүлүгүн көрсөтүп жатканын айтты. Жана ал учурдагы чуулуу иштин айланасындагы жагдайлар боюнча президентке чейин даттанаарын белгиледи. Ал Кант суу каналга кимдир бирөөлөрдүн көзү өтүп жатканын, эгер ал башка колго өтүп кетсе, эл суусуз калат деп кооптоноору менен түшүндүрдү. Вы знаете, ребята, еще не сказала вот что. Я просто, просто вас прошу, возьмите, посмотрите все водоканалы, которые у нас есть в Кыргызстане. Практически все сидят они на дотации. Один водоканал, который не сидит на дотации, это Канский. И как бы там ни уверяли, как бы ни говорили, потому что мы все в свое время это проходили, все мы это смотрели. И государственно-частное партнерство, я считаю, что это лучший вариант. Почему? Мы закупали технику в 2015 году, давали и в Кант-Тазалык, у нас есть такая организация, и давали в водоканал. И теперь тупо просто сравните, что там с техникой стало и что здесь. Что они по каждому моменту быстро начинают работать. А Кант-Тазалык, посмотрите, у нас горы мусора, нет хозяина. И теперь еще у всех здравомыслящих людей в городе Кант возникает уже не вопрос, а убеждение, что это кому-то надо. Это кто-то хочет прихватизировать. Вы понимаете? Вот это страшно. И если это произойдет, если это, не дай бог, произойдет, я все равно буду этот вопрос поднимать, вплоть даже до президента. Вы понимаете, нельзя так. Нельзя. Надо разбираться, надо смотреть все. Всегда эти просто так на ровном месте скандалы не возникают. И сыр-бор не возникает. Это значит, кому-то нужно. Если этот в муниципальную собственность перейдет этот водоканал, все. По-русски считай мандеж. Вот и все.
Это люди будут без воды, без всего будут сидеть. Где-то, если прорыв произойдет или что-то там, замена какая-то, это будет вот так, как я вам говорю. Поэтому нельзя допустить вот этой вот вещи. А я так вот уверена, что прямо и не только я. Люди уверены, что это кому-то кто-то прямо рвет на одном месте волосы, чтобы вот это отсюда начать развал Канта. Нельзя так. Так нельзя. И я вас прошу, нельзя допустить этого. Нельзя допустить, ребят, этого. Суу көйгөйүн бир нече жылдан баштан өткөргөн жергиликтүү калк учурда ишмердүүлүк жүргүзүп жаткан маркетинг сервис ЖЧКсынын ишине ыраазычылыктан башка эч нерсе дешпейт. Сапаттуу жасалган иштин арты, колдонуучуларга түзүлгөн шарттар жана орнотулган эсептегичтер элди тартипке салып, сууга болгон көз караш өзгөрүү менен бирге үзгүлтүксүз пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө толук ээ болуп турган чактары. Сколько мы лет живем здесь? Мы уже 27 лет живем. 25 лет мы мучились с водой. Там на той стороне у них другая водокачка или что, я не знаю. У нас другая совсем линия была. Летом мы постоянно без воды сидим. Постоянно у меня вот бутылки стояли, все полностью. Вот в 21 году, в декабре месяце, сделали нам водопровод. Я в декабре месяце, с января месяца мне подключили его. Вот с тех пор я не знаю, что такое у меня нет воды. Если только какая-нибудь авария будет, они предупреждают по телефону, что будет авария, отключается вода. Напор нормальный, хороший идет, все нормально идет. Вот это я год уже с водой сижу. И вот эта сторона, вот кто от нашей линии, все сидят с водой. А раньше мы сидели без воды, а летом так вообще особенно. В прошлом году нам вот дорогу сделали хорошую. Здесь все прокопали. Мы сами, конечно, мы прокапывали к дому к своему сами все. А остальное все они делали, подводили. И вот сейчас благодаря вот этому новому проводу у нас хорошо с водой. 4-5 жыл бұрын мен ескі жақтан алып шықтым да. Бұл плавиль ақшы да. Қазір бұны напор көріп, жақсы болды. Қандай ақшылы, қандай ақшылы. Бірақ мен бұрын начарлы ақшым да, ептеулі. Қазір жақсылығы болады. Напорын көріп жатыр ғой мен да. Сразу включать еткенде чувствуйте, давление көреді. Мұнда жоқ болчу. Мен ептеп бір чақ алып жүрсем да кешке чейін. Азыркы учурда өлкө боюнча алган эмес экинчи борбор калабыз болгон Ош шаарында таза суу көйгөйү башкы маселе болуп турганда Кант суу каналын башкарган маркетинг сервис жана Кант шаардык мэриясы туура ишти аткарып, убагында берилген грантты жана кредитти бир гана эл үчүн аткарганы айдан ачык көрүнүп турат. Бирок ушундай эл үчүн аткарылган иштерди кээ бир көрө албастар же жолго эч-ак салынган ишти өз максаттарына колдонууну көздөгөндөрдүн арзыбаган сөздөрү суу кечкидей эмес.